Аралыктан окутууну улантабыз. 11-класс алгебра сабагы, темабыз интеграл, Ньютон-Лейбництин формуласы. Математика мугалими Дайма Эже. Бүгүнкү сабакта интеграл жөнүндө түшүнүп аласыңар. Ийри сызыктуу трапециянын аянтын табуу үчүн Ньютон-Лейбництин формуласын колдонууну үйрөнөсүңөр. Математиканын тарыхынан маалыматтарды аласыңар. Мисалдарды иштейсиңер. Аныктама А, Б кесиндисинде аныкталган үзгүлтүксүз терс эмес функция берилсин дейт. Анда А, Б кесиндисиндеги f функциясынын интегралы деп, анын ийри сызыктуу трапециясынын аянтын айтат экенбиз. Ошол аянтты далилдеп таап чыгуу үчүн ал ийри сызыктуу трапецияларды тик бурчтуктарга бөлүп алып, ар биринин аянтын эсептеп, анан суммалап коет экен. Муну өз алдынча окуу китебиңерден окуйсуңар. Ийри сызыктуу трапециянын аянттарынын формулалары. Төмөндөгүдөй формулалар бар экен. Мурунку сабакта өткөнбүз, эсептегенбиз. Баштапкы функциясын таап алып, андан кийин айырманы эсептеп, туюнтмаларды аткарып, аянттарды тапканбыз. Ушул эле формуланы төмөндөгүдөй кылып да жазып алса болот экен. Бул жерде силер көрүп турган сызык интегралдын белгиси. А менен Б бул анын пределдери деп аталат. Б жогорку предели, А төмөнкү предели. Бул берилген функция, анан dx деген белгини киргизилет. Эгерде чоң f функциясынын А, Б кесиндисиндеги баштапкы функциясы болсо, анда дейт. Анда төмөндөгүдөй кылып, эки формуланы бириктирип жазсак болот экен мынакей. Ушуну биз Ньютон-Лейбництин формуласы деп айтабыз. Интеграл термини латын тилинен алынган интежер, бүтүн, бардык аянт дегенди түшүндүрөт экен. Интеграл деген сөздүн өзүн Бернулли ойлоп тапкан экен. Интежер латын сөзүнөн ал баштапкы абалына келтирүү, калыптандыруу деп которулат экен. Ал эми интегралдын белгиси символу деп турат. Бул ийри сызыктуу белгини биринчи жолу Лейбниц 1686-жылы киргизген экен. Ал эми анык интеграл деген пределдери менен жазганды болсо, Карл Фурье 1768-1830-жылдар киргизген, бирок интегралдоонун чектерин бул чеги бар экенин Мурдали Эйлер деген көрсөткөн экен. Мисалды карап көрөлү. Сызыктары төмөнкү сызыктар менен чектелген фигуранын аянтын тапкыла дейт. Y барабар x квадрат, x барабар 3 жана x барабар 1. Координаталык тегиздикте ушул функциялардын графиктери сызып көрөлү дагы ийри сызыктуу трапецияны табалы. Мына төмөнкү сызыктар менен чектелген фигуранын аянтын эсептеш керек. Аны эсептөө үчүн жаңы эле үйрөнгөн Ньютон-Лейбництин формуласын колдонобуз. Мына бул жерден 1-ден 3-кө чейин чектелип турат да, ошол чекти жазып атабыз. Бул интегралдын пределдерине 1-ден 3-кө чейин деп. Бул 1-ден чоң болот, дагы дайыма жогору жака жазылат, жогорку предел деп. Ал болсо төмөнкү предел. X кубтун баштапкысы x куб бөлүнгөн 3 да. Азыр биз ошол экинин ордуна коебуз. Мынакей, биринчи f3-тү койдук баштапкы функциянын ордуна. Андан кийин 1-ди коюп, мындан 3-төн 27, 3-төн 1 болот. Кемитсек 27 болот, 9-дан тиет дагы. Андан кийин 27-тен 9-ду кемитип койсок, ар жакта 8 бүтүн, бул жакта 24, 26 калат экен. 3-төн 26 калат экен, бөлгөндө 8 бүтүн 3-төн 2 болот экен. Бардык аянт 8 бүтүн 3-төн 2 барабар экен. Экинчи мисал.
Жанагыдай эле x квадрат деген функция берилиптир. Үзгүлтүксүз парабола. Бул жерде анын эмелерин чиймесин чийбей туруп деле эсептесе болот. Мынакей баштапкы функциясын таап алып, ордуларына койсок, 3-төн 8 болот. Бул плюс болуп калат. Минус 1-дин кубу минус 1, анан минус плюс болуп калат дагы. Бул 3-төн 1 болот. Кошсок 3-төн 9, 9 3 бөлсөк 3 чыгат. Бул жерде силерди эсептеп алат деп бардык чыгарылыштар көрсөтүлгөн жок. Карайлы эми fb минус fa бул айырманы a аралыгындагы баштапкы функциянын өсүндүсү дегенде төмөндөгү жазып алса болот экен да, fb минус fa дегенде. Анда биз Ньютон Лейбництин формуласы жогорудагыдай түргө келип калат экен. Бул жерде f at x a'дан b'га чейин fb минус fa деп кичине өзгөртүп жазып алдык. Интегралды эсептегиле дейт окуу китебиңердеги 357-чи көнүгүнү карайлы. Биринчи мунун баштапкысын таап алабыз. Ордуларына коюп эсептейбиз. 6,6 бар экен. Косинус x'тин баштапкысы синус x болот. Ордуларына коюп эсептесек 1 бар экен. Интегралды эсептөөнүндө бир нече формулалары бар балдар. Булардын айрымдарын силер билесиңер. 0 өтө dx болуп калса турактуу сан болот, с болот. Жөн эле dx болуп калса анда анын баштапкысы x болот, же 1-дин баштапкысы x да. Даражалуу функциянын баштапкысын тапканды билесиңер. Бурдакы сабакта өткөнбүз n-1 барабар болуш керек. 1 бөлүнгөн x-тики логарифма, натуралдык логарифм x болуп калат. Буну өтө элекпиз. Келебиз эми логарифманы өтүп атканда. Ал эми 7-8 формулаларды билесиңер. Андан тышкарыдагы жогорудагыдай формулалар бар. Буларды эгерде мисалдардын арасынан чыкса колдонсоңор болот. Айрымдарын өтө элекпиз. Бирок муну силер далилдөөлөрүн өз алдынча окуп чыгып, анан кийин мен да кошумча тапшырма берем, ошондо жазып берсеңер болот. Тапшырма. Видео сабакты көрүп, деттериңерге көчүрүп жазасыңар мисалдардын баарын. Окуу китебиндеги 357-нин В-сын, Г-сын, А-сы, Б-сы иштедик. Андан дагы 358-дин калган бардык мисалдарын чыгарасыңар. Кошумча тапшырма. Каалоочулар интегралдын келип чыгышы тууралуу 3-4 слайдтан турган реферат жазап мага жөнөтсөңөр болот. Мен өзүм баа коюп берем кошумча. Чейрек чыгып атканда дагы эске алынат. Кийинки сабакта жолугушукча саламатта болгула.